Саламатсыздарбы? Бүгүн Жогорку Кеңештин күн тартибинде 20га жакын мыйзам долбоорлору каралмакчы. Анын ичинен Жогорку Кеңеш бүгүн бейшембиде ар кандай маселелер саатында бир катар социалдык экономикалык маселелерди көтөрүп өкмөткө жолдоду. Анын ичинен Махабат Ригешевна, сиз ымыркайларды, балдарды коргоо маселесин көтөрдүңүз. Бул маселени эмне үчүн көтөрүп жатасыз? Актуалдуулугу эмнеде деп ойлойсуз? Азыркы күндө өзүңүздөр билгендей, чындыгында аябай көп ымыркайларды таштандыларга, талал түздөргө жана ошондой эле бир көчөгө ыргытып же ажатканага таштаган убактар көп болуп атат да. Алардын өмүрү ошо менен кыйылып калып жатат. Ошого башка мамлекеттеги тажрыйбаны алып карасак, атайын ошондой жайлар болот экен. Корзинка деп, бейби корзинка деп. Ошого атайын ошо жайларды элдин баары билип, жарандар баары билип, ошол жерге таштап кетсе, аны ошо тиешелүү органдар алып кетип, аны багып өстүрүп алганга жана ошондой эле ошол ымыркайдын жанын сактап калганга чоң жагдай түзүлөт экен да. Ушул тажрыйбаны биз эмнеге колдонбошубуз керек? Ушул сөз түрдө тиешелүү органдар тез аранын ичинде чара колдонуп киргизсе аябай сонун болот эле да. Мына сиз балдарды таштоо үчүн атайын корзинаны сунуштап жатасыз да. Бул башка өлкөлөрдүн тажрыйбасында бар деп айтып атасыз. Негизи эле бул тажрыйба биздин менталитетке канчалык деңгээлде туура келет? Корзинаны уюштуруу аркылуу ымыркайлардын дагы мындан да көбүрөөк ушундай фактылардын катталышына шарт түзүп берип койбойбузбу? Балким бул маселени чечүүнүн башка бир механизмдерин сунуштайсыздар. Бул жерде бул көрүнүштү кайрадан күчөтүп коет дегенге мен каршымын. Тескерисинче ошол энелердин баягы айла жоктуктан барган жасаган жумуш болуп атпайбы? Эгерде ошондой шартка дуушар болгон энелер билсе алдын ала, бирок ал көзөмөлгө алынып кайсы эне таштаганын мындай байкалбаган же видеокамера болбосо, албетте ар бир эне бул баягы кыйынчылыкка келгенде бул нарестеси баласы тирүү аман калганын тилейт, бирок айла жоктон гана ошолго барып калышы мүмкүн да. Бул дагы бир ошол маселени чечүүнүн бир жакшы жолдору болуп калат да. Анан башка механизмдер ойлоп көрүш керек экен, бирок ушул ыкма менен биз көп нарестени азыркы күндө ошо өмүрүн сактап калганга шарт түзүп калышы мүмкүн да. Акылбек Жекшенович, сиз кандай механизмдерин сунуштайт элеңиз? Балким бир ымыркайларды коргоого алууда мамлекеттик кепилдик алып, жөлөк пулдарды көбөйтүү аркылуу ошол эле жалгыз боо энелерди коргоо, же болбосо үй бүлө институтун, үй бүлө ынтымагын бекемдөөнүн дагы башка кандай механизмдер бар деп ойлойсуз? Бул мамлекет түздөн түз кийлигиш керек, потому что мамлекеттин көзөмөлү жок, мамлекеттин жардамы жок, бул механизмдер иштебейт. Эң негизгиси ошол жөлөк пулду киргизишибиз керек. Россияда практикада, чет өлкөлөрдө бул катуу эметкен. Махабат Ригешевна айтып кетпеди, международный практикалар боюнчачы, башка жактарда жана бейби корзина деп эметип коюптурбайбы? Эми ошол иштеп аткан системаны эле акырындык кылдаттык мамиле кылып туруп эле Кыргызстандын ошол системасына киргизсек болот да. Коркпошубуз керек биз мындай инновационный нерселерди киргизгенденчи. Бул деген көптө эле чоң каражатты талап кылбайт. Просто ошондо кичине мындай ответственность болот. Ата-энелерде дагы ошол эле мезгилде мамлекеттик деңгээлде көзөмөлдөгөнгө. Мына бүгүн Жогорку Кеңештин күн тартибинде дагы бир маселе, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын жылдык баяндамасы күн тартибинде турат. Жылдык баяндамада балким ошол энеликти, балалыкты коргоо институтунда кандай бул багытта аткарылып аткан иштер боюнча өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздар бардыр. Эми акыйкатчы институту баарыбыз билебиз, жаңы эле келди, биздин башка акыйкатчыбыз. Анан эми ал буга чейинки иштеген акыйкатчынын маалыматын берет да. Бир топ эми албетте сунуштар болот болуш керек депутаттар тараптан. Но менин оюмча, жеке оюмча, акыйкатчы институту баардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, азыр иш алып барган жок да. Биз кичине акыйкатчы институтун мындай катуураак жумуш жүргүзүшүбүз керек. Ошол элдердин үнү акыйкатчы аркылуу жетиш керек. Канча деген мына биздин жарандарыбыз, бир мамлекеттик эмес уюмдардын бир топ кайрылуулары мындай кароосуз калып атат да. Ошол жактан биз жумушту бир күчөтүшүбүз керек. Махабат Ригешевна, сиз акыйкатчы институтунун ишине канааттандыңызбы жылдык баяндамасындагы маалыматтарга? Албетте алар колдон келишинче аракеттерин жасап, ошол укук бузуулардын көзөмөлгө алышып аракет жасап жатышат. Жана сиз айткандай өзгөчө ошол энелердин жана балдардын укуктарын коргоого аябай басым жасаш керек келечекте. Чындыгында айыл жергелеринде мисалы үчүн жанагы бюджет, айылдык бюджетти, жергиликтүү бюджетти бекиткенде бизде көпчүлүк кезде ошол гендерлик жактан эч кандай маани берилбейт да. Ошол жактарын дагы жакшы карап ошого
бюджеттен сөз түрдө аялдардын, балдардын кандайдыр бир кызыкчылыктарын эске алган шарттарды карап, ошол пунктларды сөз киргизүү жактарын караш керек. Ушул боюнча акыйкатчы басым жасап, ошо көп жумуш аткаруу керек да азыркы күндө. Парламенттин күн тартибинде бүгүн Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан коопсуз шаар долбоорунун аткарышы турат да. Бул багытта иштер кандай жүрүп жатат? Өкмөткө кандай сунуштарыңыздар бар, талаптарыңыздар бар? Бул коопсуз шаар боюнча маселе уже менин билишимче 2012-жылдан бери келатат. Буга чейинки биздин өкмөт башчысы Темир Аргимбаевич маалымат катары берип кеткен. Тендер боюнча дагы эле биздин натыйжалуу мындай жыйынтыктар чыга элек депчи. Коопсуздук шаарын биз эртелетип киргизишибиз керек. Жана сот иштерин эртерээк бүтүрүп, эмне дегенде бул Кыргызстанга азыркы учурда керектүү акыбалда, керектүү бир долбоор десек болот. Бир эле мисал катары эметелик, мына майы кызматкерлери менен биз биргеликте ошо маалымат катары укканбыз. Ошол Авторынок Сокулук районуна баратканда, ошол жака бир 4 видеокамера коюлуптур да. Бир күндө 2000 штраф болот экен, нарушенияларчы. Анан ошол 2000дин орто эсеп менен ар бир ошол штрафты санаганда 500 сомдон 1 миллион сом бир суткада түшүп атат да. Бул канча деген уже жаңы долбоордун, жаңы видеокамералардын бир проекттерин оккупат этип коюп атат да. Ошон үчүн деген биз мамлекет коркпой эле каржы булактарын биз табыш КЧПнын негизинде эле кылсак болот. Мына Казакстанда, Россияда, азыр Тажикстанда бул уже иштеп аткан долбоорлор. Анан биз ошол өкмөткө да бир сунуш катары кылдык элек. Ошол биздин долбоордун жалпы саны боюнча, суммасы боюнча өтө кымбат болуп атат да. Мен азыр жаңылып калышым мүмкүн, бир 60 миллион доллардын тегерегинде болуш керек да. Ошол эле долбоорлор мына Казакстанда биздин мамлекетке чакан кылып алсак, мына Тажикстанда бир 20 миллиондон ашык долларга эле бүткөн проект экен да. Биз ошон үчүн деген АКС болобу, же эсептөө палатасы болобу, бир сыйра ошол тендер өткөндөн кийин дагы ошо келишимдер коюлалардан мурун бир сыйра карап чыгышыбыз керек. Эмне дегенде аякта деген завышение боюнча, ошол тендердин баасы боюнча бир топ мындай биздин жарандарыбызда, депутаттардын арасында, министрликтердин арасында бир келиспештиктер бар да. Ошол тендердин жалпы баасы бир 30 миллиондон ашык кымбатыраак болуп атат деп. Долбоор боюнча айтсак, бул долбоор Кыргызстанга азыркы учурда керектүү деп эсептейм да. Бул жөн эле долбоор жөн эле барып эле камераны коюп коюш эмес. Долбоордун ошол ичинде камерадан тышкары светофорлордун баары центральный управленияга өтүш керек. Жолдордун баарында деген жанакы разметкалар коюлуш керек. Бул албетте 1 жылдын ичинде бүтпөйт, бирок биз баштап бир 2 жылдын, 3 жылдын ичинде Бишкек шаарын, Ош шаарын, чоң-чоң шаарларыбызды биз коопсуздук маселесин көтөрүп чыгышыбыз керек. Махабат Эргешовна, эмне үчүн бул коопсуз шаар долбоору ишке ашпай турат? Бул жалпыга эле маалым бар, сот иштери каралып жатат. Эки компания утулган, экөөнүн тең ошо сот иштери бүтпөй жатат. Ошого байланыштуу жатышат да өкмөт тарапчы. Бирок мен жеке пикиримче бул долбоорду биз мамлекеттин демилгеси менен бул мамлекет тараптан каржылап ишке ашырганыбыз аябай мамлекетке пайда алып келишүү долбоор. Мисалы келсек, Тажикстанда эле ушул долбоор бизде 65 миллионго орус компаниясы утуп алган болсо, ошондой эле масштабта Тажикстанда Душанбе шаарында 22 миллионго бүткөн. Жана ошол Тажикстан Душанбе шаарындагы ошол айып акчалардын түшкөн каражаты болсо, бир эле жылда 10 миллион болгон да. Ошол эле тажрыйбаны биз өзүбүзгө алып, мамлекеттин экономикалык кызыкчылыгын эске алсак, анда бул ошондой эле ички иштер министрлиги тарабы бизге так маалымат берди. Бир эле ошо проект болсо 8 ошо видеокамераны орнотууга мүмкүнчүлүк берет экен да, түшкөн каражатчы. Ошондой бир жылдын ичинде эле биз баягы өзүнөн түшкөн каражатты эле колдонуп жатып, бир жылда ошол долбоорду ишке ашырып алганга мүмкүнчүлүк толук бар экен да. Мен жекече пикирим, биз ушул гана жакты биз колдошубуз керек. Жана жогору айткандай, биздин мамлекеттин гана экономикалык кызыкчылыгын гана колдошубуз керек да.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн Жогорку Кеңештин күн тартибинде Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, акционердик коомдор жөнүндө, баалуу кагаздар рыногу жөнүндө, ошондой эле салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорлору каралууда турат. Ушуну менен биз программаны жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.